Соқлықтан 5 соток жер участок сатылат туғандар. Центрге жақын эле жерде жайгашкан, жолдун өйдө тарабы болуп калат туғандар. Центрден видеону аягына чейин көрүңүздөр. Жана бул видеону жогото албайын десеңиздер лайктан басып сакталыңыздар. Ээсинин номери экранда жана описанияда ээси тел деп жазылып турат туғандар. Сатылуучу участоктун жайгашкан жери Соқлук Победа көчөсүндө жайгашкан, жолдун өйдө тарабы болуп калат туғандар. Сиздер участокко баруу үчүн Соқлук центрине келесиздер. Ленина Фрунзе көчөнүн кесишинен Ленина көчө менен өйдө карай 1 км 300 метрде жүрөсүздөр. Ошол жетеле сол тарапка бурулсаңыздар, сатылуучу участок жайгашкан. Ориентирди мынакей парк менен могу 2 этаж зданияга алсаңыздар болот. Ушунун ортосундагы Ленина көчө менен эле өйдө карай барасыздар тугандар. Анан центрден тугандар шаарды карай жүргөн көп эле маршруткалар бар. Бул жакта чоң маркеттер, аптекалар, банктар, глобус ушу сыяктуу объекттин көбү участокко жакын эле болуп калат тугандар. Тугандар, мынакей келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгышта сатылуучу жер участокко да жетип келип калдым. Жана центральный көчөдөн Ленина көчө менен өйдө карай келесиздер. Победа көчөгө жетип туруп эле чыгышты карай жүрсөңүздөр, катардагы 9-чу участок бүгүнкү чыгышта сатылуучу участок болуп калат. Мынакей оң тарапта ушул 2 этаж үйдү көрө аласыздар. Ушул үй ээси бул жактан 5 соток участогун бөлүп сатып аткан учуру. Кызыл китепте 5 соток болот экен, тугандар фактически негизинен андан да көбүрөөк болуп калат экен. Так, анан участоктун батыш чек арасы тугандар могу жактан түз могу черешня жакка мондайдан түз барат экен тугандар. Вишня, черешня. Бул жагыны кааласаңыздар 4 метр заезд кылып туруп, ар жагынан мондай Г формасында чоңойтуп берет экен. Кааласаңыздар бул жагыны 6-7 метр сиздер каалагандай планировка менен бөлүп берем дейт тугандар. Кызыл китеби азыр общий бул бар. Алам деген кишиге бөлүп берем дейт. Анан электр энергиясы, суусу бар экен. Газ мынакей бул жака келиптир. Жакын каракта бул үй ээси өзүм деле бул жака чейин газды тартам деп. Газды мына бул жерде эле экен. Тартып алсаңыздар болот экен тугандар. Андан ары киребиз. Мынакей. Жана айткандай, калсаңыздар бул жактан 4 метр кире бериш кылып туруп, мондайдан 4 бурчтуу кылып бул жагын Г формасында бөлүп берем дейт. Анан жок, мага могу кире бериш тарап кичине кенен болсун десеңиздер, бул жакты 6 метрдей кылып, 7 метрдей кылып алсаңыз, андан чоңураак кылып туруп да бөлүп бере берем дейт тугандар. Аны келгенде карап көрсөңүздөр болот. Мынакей бул участоктун көрүнүшү тегиз болгон участок 5 соток кылып туруп бөлүп берем дейт тугандар. Анан кызыл китеби айттык, аны тугандар электр энергиясын айттык. Чек арасы мынакей могу сеткадан тугандар, батыш тарабы, түштүк тарабы бул сеткадан, чыгыш тарабы мынакей могу бактан. Анан бул жагыны бир аз бери жактан келсеңиздер 5 соток кылып могу арты жагынан мындайынан бөлүп берет экен тугандар. Так. Мектеп, 2 мектепке балдарыңыздар жөө барып келет. Ылдый жака центр жакта мектепке 900 метр. Бул жакта номер 3 мектепке дагы бат эле түз эле өтүп барып келет экен. Садикте дагы ошол 2 тарапта тең бар экен. Центрден деле анча деле алыс эмес. Баасы болсо бул участоктон тугандар 1 550 000 сом сурап атыптыр. 1 550 000 сом. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери 0703 17 44 44. 0703 17 44 44 тугандар. Мүмкүн болсо WhatsApp менен байланышсаңыздар жакшы дейт. Себеп жумушта болгон анан WhatsAppка сообщение жазып койсо же WhatsApp менен байланышып койсо өзүм кайра чалып бошогон убакта маалыматтарды берем дейт тугандар. Участок ээси. Лайктан басыңыздар, участок издеген дос тугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер тугандар.